Устаз, кыздарды алдап жүргөн балдарга катуу насаат айтып коюңузчу дейт. Бул зина маселесинде ким бирөөнү алдап, ким ушинтип жеңил санап кеткен болсо, эртең өзүнө дагы жакындарына келип калуу да коркунучу бар. Аллах Тааланын жазасы бар. Кама тадину тудан, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадиси бар. Ким кандай жашасаңар, бул көбүнчө хутбаларда дагы баса белгиленет, сабак болуш үчүн. Кандай жашасаң, ошондой жаза берилет дейт. Адам тообо кылып, эртерээк өкүнүп калбаса, өзүнүн дагы жакындары ушундай бир коркунуч келип калыш коркунучу. Эми жакындардын жазасы жок, бул бай эскертүү маанисинде. Этият болуш керек деген сөз. Зина жакшылык алып барбайт. Зина жакшылык алып барбайт. Бир адамдын ойлонбой жасаган зина маселеси жалпы коомго кедергисиз зыяны тиет. Мисалы, эмне үчүн мурдагы пайгамбарлык тарыхында мына оң жакта менде китептекчеде Ал-Бидая ва Нихая деп Ибн Касирде машыгый турат. Мурда Бани Исраил жөөттөрдө эмне үчүн чума оорусу, эмне үчүн чоң оорулар таркады? Бир адамдын зинага баруусу себептен. Эмне үчүн адамдардын дуасы кабыл болбой баратат? Адамдар зинаны жашырынып эмес, ашкере зина кылып ушундай ишки баштай турган болсо, кыздарды бузуп, кыздардын намысын жок кылып, башка иштерге бара турган болсо, ал адамдын күнөөсүн билген адамдар кояй деп колунан алып токтотуп калбаса, коом көңүл кош боло турган болсо, жалпы коомго бир айыккыс оору дагы чоң бир баледа түшүп калыш коркунучу бар. Эми Кудайым андан сактасын. Жаманды айтпайлы, бирок ушундай маселе бар, Кудай сактасын. Жигиттер ар кимди бузуп кыйнап ойнобостон, ойлоно турган заман, жоопкерчиликти ала турган, эли жерибизге, үй бүлөбүзгө, бүтүндөй адамзатына жакшылык кыла турган учурга келдик, туугандар.